Thank you. Thank you for having us. Урматтуу Скинас мырза, Кыргызстанга кош келдиңиз. Биринчиден кирип келген жаңы жылыңыз менен куттуктаймын. Ишиңизди чоң ийгиликтер коштой берсин. Ал эми биздин эки тараптуу көп кырдаалдуу кызматташтыгыбыздын мындан аркы бекемдөөсүн жана түзүлгөн мамилелерибиздин өркүндөшүн каалаймын. Учурдан пайдаланып менин атымдан Европалык кеңештин президенти Мишель мырзага, Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен айымга жылуу каалоо тилектеримди жеткире барышыңызды суранам. Урматтуу Скинас мырза, өткөн 2023 жыл биздин эки тараптуу жана аймактар аралык кызматташтыгыбызга абдан жемиштүү жылдардан болду десем жаңылышпаймын. Европалык кеңештин президенти Мишель мырза Кыргызстанга келип кетти. Расмий сапар менен Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Евро биримдигинин лидерлерин кезектеги саммитин биз Чолпон Ата шаарында көрүп алдык. Биз жаңы өнүгүп келе жаткан экономика катары соода, инвестиция маселелерине өзгөчө көңүл буруп, бул тармакта тыгыз иштөөнү көздөп жатабыз. Ушуга байланыштуу 29-30 январларда Брюссельде транспорттук байланыштуу өнүктүрүүгө багытталган ири инвесторлордун форумуна чоң маани беребиз. Бул форумга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен транспорт министрлигинин министри Тилек Текебаевтар ал иш-чарага катышып келишет. Бул инвесторлор форуму ийгиликтүү өтүшүн каалаймын жана бул иш-чаранын алкагында Кыргызстанга ири европалык инвесторлорду тартууга сиздин жеке жардамыңызга ишенебиз. Урматтуу Скинас мырза, анда сөз кезегин сизге узатсам. Thank you, President. Your Excellency, is an honor that you receive us here in Bishkek. Чоң рахмат, президент мырза. Мен абдан кубанычтамын бүгүнкү жолугушууну көрүшүмө. Буга чейин мурунку жолугуштан мен тышкы иштер министрлигине айткандай эле, мени мисалы дүйнө жүзүндө кайсы бир точканы көрсөтүңүз, ошол жакта позитивдүү өзгөрүүлөр болуп атат десе, мен сөзсүз Борбор Азияны айтат элем. Муну айтканымдын негизи азыркы учурда дүйнө жүзүндө кандайдыр бир татаал шарттарда өзгөрүүлөрдү да байкап атабыз, бирок ушундай позитивдүү өзгөрүүлөр Борбордук Азия регионунда болуп атканына мен абдан маанилүү деп ойлойм, анткени биз дагы буга абдан чоң маани бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен Европа биримдигинин атынан айтат элем, мындай позитивдүү өзгөрүүлөргө биз колдоону көрсөтүүгө даярбыз. Анткени азыр тарыхый момент деп айтсак деле болот. Мен мына ушул Европа биримдигинин атынан 5 Борбор Азиядагы өлкөлөргө бир визитинде келип отурган биринчи комиссар болуп атам. Ушундай учурларда позитивдүү өзгөрүүлөр деген учурда мен айтат элем, эки тараптуу Кыргызстандын жана Европа биримдигинин арасындагы кызматташууга көбүрөөк маани беришибиз керек. Мындай маанини берип аткандын бир жагынан айтып кетсем, буга чейин дагы биздин кызматташуубуз абдан жакшы деңгээлде өнүгүп келаткан. Азыркы учурда мындан тышкары дагы башка шарттарга карата болуп аткан нерселердин негизинде мен айтат элем, мындан дагы бийик, мындан дагы бекемдүү деңгээлге жете турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан биздин кызматташууну биз дагы колдоого даярдыгыбызды билдирип атабыз. Another level of more deep and meaningful cooperation.